Салам, Супер ТВ'нің көрүүчүлөрү. Эфирде шоу News, шоу бизнес айдыңында эмне кеп, биргеликте кабардар бололу. Буга чейин өзүнө карата коркутуп үркүтүүлөр болуп жатканын айткан ырчы Бактыгүл Бадыева табышмактуу билдирүүлөр тууралуу түшүндүрмө жазды. Ырчы окуя үй бүлөсүнө жана жолдошуна эч кандай тиешеси жок экенин баса белгилеген. Өзүм орус кыялмын, бирөөнүн жашоосу кылган иши менен ишим жок. Кеп сөзгө деле маани бербейм. Мен деле сиздерге окшогон инсанмын. Капаланам, сүйүнөм, жинденем, же күлөм. Бул сезимдерди жашыруу мүмкүн эмес. Менин сабырымды чектен чыгарган, жанымда жүргөн дос кейпин кийген бир жан жөнүндө. Дүйнөсү жарды айым жөнүндө болчу. Достун дагы досу болот деген сөзгө эми ынандым. Кеп жүрөгүмө кабыл алып, сендейди дос кылган менде эмес, кеп дос боло албаган сенде, деп жазган ырчы айым. Кыздары менен кырсыкка кабылган ырчы Анжелика улуу кызы Айыманын моюн омурткалары сынып, бир капталы иштебей жатканын социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ошондой эле токтоно албай ыйлап жаткан видеосун жүктөп, төмөнкүлөргө токтолгон. Мен ордумдан козголуп, оодарылып калдым. Айлын дагы Кудайга шүгүр жакшы, дагы бир аз убакыт керек. Ал эми айым ага качан операция жасалары белгисиз. Шишиктери тараш керек. Айламды таппай жаткан кезим. Айыма белим дей берип, мойнундагы омуртка сындыктарын эми көрүп жатабыз. Бир капталы кыймылдабай жатат. Элим, дуа кылалы, сураныч. Ушундай колдоо керекте жалгызсыратпаңыздар, деген. Супер ТВ ырчыга анан кыздарына бекем ден соолук каалап, тезирээк айыгып кетишине тилектеш. Таланттуу бир туугандар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Таалайкан Абазова менен ырчы Нуриса Абазованын бир тууганы Бакытбек Абазовдун учурдагы абалы жакшы. Маалым болгондой, ага өткөн жылдын декабрь айында операция жасалып, учурда ооруканада дарыланууда. Эске салсак, экинчи типтеги кант диабети менен жабыркаган Бакытбек Абазов буга чейин боорун алмаштыруу үчүн материалдык жардамга муктаж болуп, элге кайрылган эле. Үй бүлөлүк катыштагы чыгармачыл инсандар кезектешип шерине өткөрүп турушат эмеспи? Бул жолу шериненин кезеги ырчы Сэмага келген. Анын шеринесине Бакыт Байсариев, Эрмек Нурбаев, Замир Арыкбаев, Сезбек Исканалиев, Улан Барпиев, Омар жана башка белгилүүлөр жубайлары менен келишкен. Супер ТВ 2019 Сауд Арабияда өткөн көчмөндөр ааламы фестивалында бутун кырсыктатып, оор операцияны баштан өткөргөн каскадер актриса Асланайым Аширова менен маектешти. Учурда экинчи операция жасатууга муктаж болуп жаткан ал ден соолугу, соңку жаңылыктары жана карьерасын улантар улантпасы тууралуу кенен айтып берди. Маекти толугу менен Супер ТВ каналынан көрө аласыздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жеңишбек Жумакадыр президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаровго ыр менен видео кайрылуу жасап, аны социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Анда төкмө акын тарыхтан кеп салып, өлкөнүн учурдагы абалын ырдап, Садыр Жапаровго бир нече кеңеш, өтүнүчтөрдү айткан. Ошондой эле ал бийликти эл бергендигин айтып, андыктан элдин мүдөөсүн актаган жол башчы болуусун кошумчалаган. Акындын кайрылуусу социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкуу жаратып, аны алкагандар басымдуулук кылууда. Бүгүн бүттүүнө тыңшап карады Кыргыздын Бишкектей болгон борборун. Ант берип жаңыңа жобус баштаган жатат чоң жолун. Акындык парызым деп билем, акыйкат айтып койгонум. Жети дубаң Кыргыздын, жетпеген үнүм нур менен, жеткирем деген ойдомун. Кайрыламан да барыңа, катасы болсоң оңдогун. Барысбек Манас баштаган кыдырбай эле коёюн. Кыргыздын кыйла доорлорун акылы барлар бүт билет. Жусуп Абдырахманов асылгандай болгонун, Исхак Разаковтай батыргандай болгонун, Баяалы менен Төрөкул Касымгандай болгонун, Эчен деген аталар урпактарга кайрылган улант деп улуу жолдорун.
А биз болсоң эгемендик алганы эстүү чыкпай балдары кайран кыргыз шорлодуң. Ала тоо деген куттуу жер арналган байлык кешик көп. Бирок мигрант болдук чет элде, бизде иш орун жок, кесип көп. Сыртка тонналап алтын чыгардык, тоолорду торттой кесип жеп. Карапайым эл жүрөт, Кыргызстан алтын бешик деп. Канчалык жыйсак толбоду, келемиштери кемирип. Казынабызда тешик көп, кармайлы десек кашайып качып кетер эшик көп. Эми сизге Садыр мырза мүмкүнчүлүк берилди, мүңкүрөтпөй элиңди. Күнү дагы иштеңиз, түнү дагы иштеңиз. Анткени ордодогу чоңдордун 90% бүтчегич. Уурулар болот түлкүдөй, ууландырат билдирбей. Убакытты күтпөңүз, 30 жыл элди сорушкан оппокторду түздөңүз. Алар жылмайышат, күлүшөт, жылуу сөз айтып сүйүшөт. Урматтуу деп ийилип, укмуштай өмүр сүрүшөт. Сатылгандың үйрөнүп, сатканды дагы билишет. Алыста дебейм, алардын азыр айланаңыз деле жүрүшөт. Жандоочу кийик аттырат, болбосоң итке каптырат. Вазир жакшы, хан жакшы, кеңешчи тандоо жагынан ойлонсоңуз тем жакшылап. Болбосоң 30 жыл бою бүтпөдү 10 элдин арманы. Башчыдан башчы тандадык, бирөө да бактыбыз болоң албады. Жарыгын чачып күнгө окшоп, жакшыбыз болоң албады. Алар Кыргыздын жолун тандабай, кылмыштын жолун тандады. Ичибиз күйөт демеле, илгерки сонун өлкөбүз итке минип калганы. Кыргызстанды шорлонткон Кыргыздын гана балдары. Мисалы бажыканадан башталар, коррупциянын каймагы элдин башын айлантып, миллиондорду жалмады. Ошондой жемкорлордун айынан былтыр анык билинди. Тамыры куурап соолган, айыкпай кара ооруган, медицина тармагы жер карап калдык бозоруп, жетишпей дары шайманы. Болбосо бизде дарыгерлер толтура дүйнөнүн эли, таң калган ополтоодой салмак. Кыргыз тасмалары биринин артынан бири ийгилик жаратууда. Тагыраагы буга чейин акыркы көч тасмасы Дакка эл аралык кинофестивалында мыкты тасма аталса, бул ирет Абдылла Ажиев режиссерлук кылган Мугалим фильми Анкара эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алды. Сыйлык берүү аземи Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө орун алган. Салтанатка акыркы 2 ай аралыгында эл аралык деңгээлдеги кинофестивалдардагы Кыргыз өлкөсүнүн атынан катышкан лауреаттар дагы чакырылып, учурда кыргыз киносунун маселелерин талкуулашты. Көтөр башты, улукташым, кандашым. Дал ушундай аталыш менен кыргыз төкмө акындары өлкөнүн 7 дубанын кыдырып концерт беришет. Бул тууралуу акын Баян Акматов билдирди. Анын айтымында аймактарды түрө кыдырып, акындардын концерти февраль айында Нарын жана Ысык көл областтарынан башталат. Биздин башкы максатыбыз капаланган карапайым элдин көңүлүн көтөрүү. Өлкөдөгү акыркы окуялардан кийин маданият адамдары уктап жатып алсак болбойт, дейт ал. Анда эмесе ак таңдай акындарга ийгилик каалайбыз. Күн ичиндеги шоу ньюс ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө.